Рахмат. Сөз депутат Зулушев Курбанкул Токтаралыевичке берилет. Рахмат, Асел Союзбековна. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Толкунбек Сагынбекович, сиз так айттыңызчы, сурооңузду түшүнүктүү болсун да, коомчулукка да, бизге дагы. Эмне себептен биринчи вице-премьерликтен, кайра вицеликтен 1 ай, 2 ай иштеп баш тартып атабыз? Негизги причинасын айтыңчы. Курманкул Токтаралиевич, сурооңузга рахмат. Негизги причинабыз бул эми биздин жеке менче бизнес место. Биз эми мамлекеттик кызматкер катары бизге өкмөт болобу, президент болобу, премьер болобу, каякка барып иштейсиң деп ошолор дайындайт. Мен айтып кеткендей, бул деген вице-премьер, биринчи вице-премьердин вице-премьер менен эмне үчүн кетти деп, конституция өзүнүн күчүнө кирди, өзгөртүүлөр. Ошол конституциянын негизинде биринчи вице-премьер эми депутат да болуп, вице-премьер да болот да. Ошондуктан мен вице-премьер, биринчи вице-премьерден жөнөкөй вице-премьерге өткөм. Азыркы вице-премьерликтен Улуттук банкка кете турган негизги причинасы биздин президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков сунуш берди. Мен ушул сунушту кабыл алып, Улуттук банктын төрагасына кеткенимин туура көрдүм да. Толкунбек мырза, өзүңүз туура айтып атасыз да, бул менчик эмес деп. Сиз, Кулматов, Зилалиевтердин мамлекеттик кызматтары менчигинде эле болуп калды да, быйылкы жылдын эсебиненчи. Сиз конституцияга шылтабаңыз. Биринчи вице-премьерди конституцияда Толкунбек мырза кетсин деп өзгөрткөн эмес. Эгер шайланып калса деген, сиз кеттиңиз, ордуңузга шайланууда. Суроону так айтсаңыз, мен сизге каршы эмесмин. Муну азыркы жаңы президент сунушта ордуңузга мурунку сиз эффектти иштеп аткан туура кылды Улуттук банкка. Колдон келбеген жака барбаш керек. Же өкмөт жаштык кылып атабы? Премьер-министр өзү жаш болуп, силерди кетирип кайра тажрыйбалуу алып атабы? Мамлекеттик кызмат оюнчук эмес да. Убакыт кетип атат. Мамлекеттик иштер турат ал жерде. Урматтуу Ашырбек Мойдонович, ушуну өкмөткө айтсаңыздар. Мамлекеттик саясий кызматты оюнчукка айландырбаш керек. 3-4 эле адам алтын баштуу эмес. Башка кадрлар да бар. Койгондон 1 жыл чыдашыбыз керек биз. Иштеш керек. Андан Асел Союзбековна, мен сизге сунуш кылат элем. Тиешелүү профилдик комитетке поручение берсеңиз, протоколуну. Жанагы Кулматов боюнча Улуттук банкта 2000 000 сомдук номиналдуу көпүр чыгарган. Канча суммада чыгарды, каяка заказ берди, бул түшүнүксүз болуп калды да. Комитетке тапшырма бериң, жумуш топ түзүлсүн, текшерилсин. Канча суммада чыкты билеличи биз. Ал киши ал жерге барып эмне иш кылды, 2000 номинал чыгарды, кетти. Рахмат.